Тазалоонун элдик ыкмалары. Шотка менен тазалоо. Сыртка чыгарбай туруп килемди бөлмөдөн тазалагыңыз келеби? Анда бир чака жылуу сууга 2 аш кашык кир жуучу порошокту салып, аралаштырып, ага шотканы суулап саласыз да, шотка менен килемдин бетин сүртүп баштаңыз. Аркасынан алгач ным, анан кургак чүпүрөк менен сүрүп тазалап коюңуз. Кар менен тазалоо. Кышында килемди сыртка алып чыгып, жердин үстүнө салыңыз. Андан соң үстүнө текши кар себелеп, бир канча мүнөткө чейин коюп коюңуз. Эми шыпыргы менен жакшылап шыпырып салыңыз. Чай менен тазалоо. Кайнаган кадимки кызыл чайдын чамасын алаканыңызга салып, күңүр түстүү килемдин бетине текши чачыңыз. Бир канча мүнөттөн кийин гана таза шыпыргы менен шыпырып чыгуу зарыл. Жакшы жагы тазаланып эле тим болбостон, килемдин өңү да жакшырып калат. Бирок ачык түстөгү килемди тазалоодо бул ыкманы колдонбой эле койгонуңуз жакшы. Анткени кызарып, боёлуп калышы ыктымал. Үбөлөнгөн жыгач же опилка менен тазалоо. 1 литр бензинге кир жуучу порошокту аралаштырып, муну 10 литр сууга кошуңуз. Ага үбөлөнгөн жыгачты салып нымдайсыз да, килемдин бетине текши чачып, аябай кир болсо бир түнгө калтырыңыз. Бул ыкма эгерде килемге май төгүлүп калган болсо, колдонууга өтө натыйжалуу. Туз менен тазалоо. Майда тузду килемдин бетине сээп, дароо эмес, бир аздан кийин шыпыруу керек. Уксуз менен тазалоо. 1 литр сууга 1 чай кашык уксуз кошуп, губка же шотка менен малыңыз. Муну менен алдын ала шыпырылган килемдин бетин сүртүп, тазалап чыгыңыз. Анан да заман талабына ылайык азыркы учурда атайын килем жуучу жайлар ачылган. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мына ошондой жайларга жуудуртканыңыз оң. Анткени алар килемиңиз 100% таза болоруна кепилдик беришет. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.